Айдоочулук күбөлүк алууну каалагандар жашаган жерине жараша окууга арыз берсе болот. Автомектеп СРСКЖ сайтына кирип, жеке номурду терип, калган бөлүктөрдөн окуунун категориясын, автомектептин жайгашкан жерин тандап, онлайн жана офлайн 10 айлык окууга каттала алышат. Өзүңөрдүн пинди жазганда автоматически аты жөнү заявка бергенде заявканы кабыл алган мекемеге аты жөнү чыгып калат. Бул жерге пинди жазасыңар, бул жерге номер паспорттан жазасыңар, все регионы дейт. Бул жерде мисалы үчүн Ош, Бишкек, Жалал-Абад областыныкы. Жалал-Абад областын жазганда бул жерде Жалал-Абад областына бардык район чыгып калат. Район шаарлар чыгып калат. Бул жерде город Бишкек шаар кылсаңыз, шаарда 4 район чыгып калат. Кайсы райондо жашайсыңар? Жана ошого жараша биз мектептерди белгилеп беребиз. Буга чейин күбөлүктөгү категорияларын алмаштыруу үчүн окугандар болсо, алар сынак тапшырып эле күбөлүк алса болот. Ал эми мектеп окуучулары үчүн 11-класстын базасында сентябрдан тарта жаңы окуу жылынын программасына кирет. Мурунку окугандар ноябрь айында 29-да, 30-да көп автошколаларда, ошол эле дасафтарда окуп бүткөндөр бар экен. Алар толугу менен экзаменге киргизилет. Быйылкы жылдан баштап туруп, ошол 11-класста окуган мектеп окуучулары толук кандуу окушат. Төлөнбөйт. Бүгүнкү күндө мектеп окуучуларында. Эмне үчүн дегенде биз буну мектептин программасына киргизип атабыз. Бул жерде ошол мамлекет өзү субсидиялап киргизет. 10 айлык убакытта 320 теориялык сабак, андан сырткары 70 практикалык айдоо каралган. Ошондой эле жолдо унаа башкаруу маданияты толук окутулуп, күтүүсүз кырдаалдарда абалдан чыгууга чейинки бардык учурлар эске алынган. Ушу сапаттуу айдоочуларды даярдоо. Мындан буга чейинки азыр белгилеп кеткендей эле психофизикалык негиздер жана айдоочунун маданиятына өзгөчө көңүл басым жасалат. 410 камтылган тиешелүү автодромду курулат. Анан ошол жактан биздин курсанттардын текшерилет. Сабактар өлкө боюнча 48 мамлекеттик автомектепте жумасына 3 жолу жүргүзүлөт. Андан сырткары онлайн окугандар Zoom аркылуу сабакка аралыктан кошулуп маалымат алат. Эгерде окууну каалаган курсанттар көп болсо, кошумча мектептерди ачуу мүмкүнчүлүгү каралган. Эки форматта болот, ВКС деп коет, бул видеоконференц связь аркылуу. Ал бул форматта мугалим өзүнө камера жайгаштырып туруп эле эфирге чыгат, а берки жактан уже курсанттар кошулуп көрө беришет да. Ошол сабактар видеого да тартылат. Кийин катыша албай алгандарга мүмкүнчүлүк берилет да, запись түрүндө көрүп катышса болот да. Окуу мөөнөтү 10 ай, бирок президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен курсанттарга 4 ай окугандан кийин тест тапшыра турган шарттар да түзүлдү. Бул тестти ийгиликтүү өткөндөрүнө 1 жылга убактылуу айдоочулук күбөлүк берилет. Бул аралыкта жол эрежелерин одоно бузбай, жол кырсыгына себепкер болбой айдаса, расмий айдоочулук күбөлүк алат. Эгерде эреже бузса, кайра окууга жөнөтүлүп, калган 6 айлык окуусун улантып, убактылуу айдоочулук күбөлүгү жокко чыгат. Ар бир мектепте деле жакшы окуган окуучулар бар да, бирден экиден окуучуларыбыз бар. Жакшы окуган бүгүнкү күндө ошол 320 саат, бүгүнкү күндө бизде теория боюнча ошол 320 саатты бүгүнкү күндө толук кандуу сактагандан кийин, анан биз официально водительское удостоверенияны беребиз. Мен ойлойм, бул дагы эң негизги нерсе, бул ошол билим менен биз ошол ушул убакка чейин айтып келгендей эле билим менен ошол айдоочулук көлүктү алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Акыркы жылдары жол кырсыктарынын саны өсүп, жылына 9000 адам каза болуп, миңдеген адамдар майып болуп калгандыктан өлкө башчы тармакты түп тамырынан бери реформалоо тапшырмасын койгон. Айдоочулук күбөлүктөрдү берүү системасын жаңылоо, дал ушул кейиштүү көрүнүштөрдү азайтууга багытталган. Жолдо кыйылган өмүрлөр, бүтүндөй майып болуп калуу, өксүгөн тагдырлар ар бир айдоочунун жоопкерчилигинен көз каранды. Элиза Нурматова, Улук Абдиев, Ала Тоо 24.